Kızıl trikoda Kırgızstan ökülü Orozbek Toktамамбетов. Orozbek Toktамамбетов, hurmatly telegörүүчүлөр, mekendешибиz акырындык менен килемге кызыл трико менен көтөрүлүп келе жатат. 22 жашта Орозбек. Орозбек дагы перспективдүү балбандардын бири. Буга чейин 2023-жылы Египеттеги Ибрагим Мустафа рейтингдик турниринен баштады. Ал жерде 5-орунду ээлеген. 2022-жылы Испанияда өткөн дүйнө чемпионатында 23 жашка чейинки балбандар арасында 5-орунду ээлеген. Ал эми Бишкек шаарында өткөн 17 жаштан 23 жашка чейинки балбандардын ортосундагы жүрүштөрдө Орозбек Токтамамбетов чемпион атангандыгын жакшы билебиз. Андыктан мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи беттешинде Бишкектеги Азия чемпионатында караң туткан, андан кийин Бегижон Кулдашев туткан, Мустафа Ахмедовду аркасында калтырган, андан кийин Түркменстандык Арслан Аманмырадовду жеңген финалда. Досжан Асетовду 16 эсебинде жеңип, 23 жаштагы балбандардын ичинде Азия чемпиону деген намды жеңип алган. Азыркы учурда Орозбек Токтамамбетов 20-орунду ээлейт рейтингде. Атандашы дагы жөн эмес, Иран мамлекетинин балбандары. Бул Мортеза Хасанали Пиаси. 28 жашта, тажрыйбалуураак бир аз. Быйылкы жылдын эсебинде атал өткөн Азия чемпионатта алгачкысы болуп турат. Буга чейин Токтамамбетов ошол Египетке барып келген болсо, ал эч жака барган эмес атандашы. Бирок 2022-жылды ийгиликтүү жыйынтыктады деп айтуу кыйын. Ясар Догувек-Бемире жана Хамид Каплан рейтингдик чемпионаттарында 12-орунду ээлеген. Олимпиада оюндарында Токиодо 8-орун болуп калган. 2021-жылкы Казакстанда өткөн Азия чемпионатында 3-орунду багындырган. Бул акыркы жылдардагы Олимпиада оюндарына чейин жана андан кийинки эң мыкты делинген көрсөткүчү Мортеза Хасаналиники. Ал рейтингде алгачкы ондукта жок. Андыктан Орозбек Токтамамбетовдо мүмкүнчүлүк жетиштүү деп баамдап койсок болот. Орозбек Токтамамбетов 8-1 финалдагы беттешинде Түркменстандык Пермахомадовду 12-1 эсебинде жеңди бүгүнкү күндүн алкагында. Андан кийин 4-1 финалда Санжар Досжановду кайрадан казак балбанын 4-4 эсебинде тең чыгып, бирок акыркы упайды иштеп табуу аракетинин негизинде жок, Санжар Досжановго жеңилип калыптыр. Демек Досжанов жарым финалда күрөшкөн, андан кийин Мортеза Гияси менен. Ошентип Гияси экөө азыр коло медаль үчүн беттеш өткөрүүдө. Ал эми Санжар Досжанов финалда. Токтамамбетовго актив берилди. 30 секунд ичинде ал упай иштеп табуу аракетин жасашы керек. Антпесе кечирээк болуп калышы мүмкүн. Birinin öyle sevindi. Atandaşı Murtaza Giyasi aldı da hazır. Қалысының ышқырығы қандай көрсетме берет? Ирандық күйермандарды да байқап тұрауыз. Бұтқа көру әрекеттері дару Гиясиден. Азырынша Орозбек. Орозбек қорғанусын жақшы деңгейде көзөмөлдөп жатат.
1-0. Birinci 3 minütlük birinci bölükte Orozobek aldırıp koydu. 1-0 esebinde. Emi bu 1-0 esebi İrandық Мортеза Гиясинин bir укмуштуу экма жасап иштеп тапты деген ойду айтуудан алысмыз өстүрдү. Эмненин негизинде 1 упайга жетишкендигин көрдүк. Эми максимум аракетти Орозобек Токтомамбетов азыр экинчи бөлүккө салыш керек. Кола медаль ашыкча болбойт сөзтүрдү. Орозобектин жеке карьерасына дагы жакшы бир өбөлгө боло турчу көрүнүш болмок. Жана тажрыйбасы көбүрөөк болгону менен Мортаза деле акыркы жылдарда укмуштуудай бир жыйынтыкка бере элек. Олимпиада оюндарына барды. Бул да эң чоң жетишкендиги. Гиясинин Мортаза. Орозобек. Активдүү баштады Азамат. Ушундай туруктуулук керек. Азыр эң башкысы демин басып. Бутка кирүү аракетинен коргонуп чыкты. Игиликтүү. Туруктуу атандашты кармады десем болот азыр. Ой, ушул жерден жакшы кирди эле. Акырына чейин чыгара албай калды. Бериш керек. Ирандык балбанга Гияси 30 секунд убакыт ага. Азыр 30 секунд ичинде ал чабуулга чыгып упай иштеп таппаса, анда эсеп сандары теңелет. Орозобек прессинг жаратып жатат бул жерден. Жанына жакыныраак киргизер эмес атандашын. Орозобек Токтомамбетов жана өтө жакшы коргонду Азамат. Контур чабуул деле керек беле бул жерде. Бирок тобокелдүү кадамдарга барууга шашылган жок. Орозобектин аракети игиликтүү жана 1-1. Эсеп сандары 1-1. Токтомамбетов азыр акыркы упай иштеп табуусу менен мелдешти, жүрүштү көзөмөлдөп жатат. Андыктан Иран балбан азыр чабуулдарга чыгып баштайт экендиги күтүлгөн нерсе. Көбүрөөк жаңалат экен ирандык Мортеза. Бир аз олдоксонураак иштеп жаткандыгын көрүбүз. Ошондон пайдаланып жакшы көрөгөчтүк кыла турган болсо, анда Орозобек сөзсүз түрдө контур чабуул аркылуу мүмкүнчүлүгүн издейт. Биринчиден болуп чабуулга барбайт экендиги көрүнүп эле турат. Бирок ошол учурда пассив алып калуудан бир аз сак болушу керек. Акыркы секундтардагы пассив бир аз жүрүшкө терс залакасын тийгизип коюшу толук мүмкүн. Кайрадан калсын ышкырыгы. Дагы бир актив бул жерде. Жакшы мүмкүнчүлүк Орозобек үчүн. Гияси Мортеза 30 секунд ичинде болгон күч аракетин жасайт азыр чабуулга чыгууга. Ал ортодо 45 секунд убакыт калып жатат. Орозобек жүрүштө көзөмөлдөп берүүдө. Азамат жакшы коргонду. Туруктуулук керек. 5 секунд карманыш керек Орозобек. Азамат жана бар. Дагы бир упай бар Токтомамбетовдун пайдасында. Коргонуусу туруктуу. 25 секунд убакыт калууда. Жакшы кармады моюндан ушул жерден. Биротоло бир ишенимдүү жеңишке деген чекти чыгарып койду колунан. Токтомамбетов. Бутту бербеш керек, жакшы. 10 секунд эми. 10 секунд коргонууну гана көзөмөлдөп коюу мүмкүнчүлүгү калууда азыр Орозобек үчүн. Мүмкүнчүлүк бар. Бир жана Бүтті урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан улуттук курама командасы эркин күрөш боюнча кезектеги коло медалде капчыкка салып жатат. Бул 70 кг салмак чембирдиги. Орозобек Токтомамбетов Азия чемпионатында коло медалдын ээси. Тажрыйбалуу ирандык атандашы Мортеза Гиясини жеңип алды. 2-1 эсебинде. Минималдуу, бирок беттеш өтө кызыктуу деңгээлде болду. Эки балбан тең максимум күч аракеттерин салышты. Акырысында Орозобек Токтомамбетов жеңүүчү атанууда.